Ак үй салынып, биз үйсүз калдык деген жарандар азыр айласын таппай отурат. Эми 60ка чукул жарандын көйгөйүн ким чечип берет? Алар бизге кайрылып, ушул маселени чагылдырып берүүнү суранды. Астынан эле чыкты, болбойт, бияка үй салган деп. Үйүбүздүн азыр тагдыры бир ушул ак үйгө байланып турат да. Буга чейин 2 жолу алданганбыз да. Сиз жашап аткан мамлекеттин өзү сизди жарга такып аткан турбайбы? Ошол Садыр Жапаров, президентибизди ташийт, аябай колдочу элем да мындай. Чогулуштарда жамандаган киши болсо эле сразу урушуп кетчү элем да ошол. Алар же үйдөн же акчасынан жок, же акчасын кайтарып бере аласызбы? Акчасы бул объекттин ичинде болуп атпайбы? Былтыр ошо майда алганбыз. Андан кийин биздин 800 метрге бул жакта хан сарай салынып баштады. Астынан эле чыкты, болбойт, бияка үй салган деп. Биз күттүк. Почти 1 жыл эле күтүп турбуз. Может, чечилип калат бул көйгөйүбүз депчи. Анан чечилген жок. Чын айтса, психологически оор эле акыбалдабыз. Өзүбүздү кармап эле жүрөбүз. Мисалы, папам азыр Россияда, папам биле элек, өзүмдүн атам. Мамамдын жүрөгү оорулуу, мамам өзүн кармап эле, мамамды алдап атам, бүтөт, буюрса бүтөт, эметпей элечи. Акчаңыздардын баарын ушул жака салгансызбы? Акчабызды бүт салганбыз. Хотя бы 6 этаж болотпу, 5 этаж болотпу, бүтүрүп берсеңер жакшы болмок да. Канча бүгүн дагы көп элдер келбей калышты, жумушка байланыштуу. Жумушка чыкпаса, балдарын кантип багышат. Кышында өзүңүздөр көрүп атасыздар, смог болгондугуна байланыштуу, балдарыбыз да бат-баттан ооруганына байланыштуу ушул райондон алалы деп чечип, анан Канчанчы кабатта эле сиздин үйүңүз? биздин мен өзүм биринчи алганда 4-этаждан алганбыз. Ысык көл эмеси гостиницасы бул жерден бузулуп, бир курулуш жүрүп жаткан. Биз ага баани деле берген эмес болчубуз, чын-чынына келгенде. Көрсө бул биздин хан сарайыбыз ак үй экен. Биздин үйүбүздүн ушунчалык үйүбүздүн курулушуна абдан таасир тийгизет деп ойлогон эмеспиз. Себеби азыр биздин жашообузду 150 метр ойноп атат да. 150 метр. Мынакей бул жерде 60таган дольщиктер бар. Бул жерде дольщиктер баардыгы эле бизге окшогон карапайым калк. Көптөрү мигранттар. Бул үй 6-этажга келгенде бул закон чыкты. Эгерде бул 1 ай мурун айтылганда мен бул жерден алмак эмесмин. Жана ушинтип сыздап ыйламак эмесмин. Мен азыр деген өзүмдүн үйүмдү сатып, жана чогулткан акчаларыбыздын баардыгын кошуп келип 2 бөлмөлүү алалык, кенен жашайлык деп ушундай чечимге келгенбиз да. Эми биздин көйгөйүбүз азыр абдан чоң болуп турат. Мен азыр менин эле үйүм эмес, мен байкемдин үйүн да кантип төлөп берем деген ой жаралат да, күнүгө жейт мени. Демек бул ошо сиз ортомчу болгонуңуз үчүн Байкем алыста болуп келе албагандыгынан сага ишенем. Мен бир туугандар бири-бирине ишенет го. Ошол сыяктуу эле акчасын салган. Мен болсо биз алдык, байке ушундай ушул үйдөн дегенде, ал дагы макул, силердин жаныңарга коңшу болоюн деп, андан кийин ошентип алган болчубуз. байкеңиз экөөңүздөрдүн канча акчаңыздар салынган? Эми 90 миңге жакын. Кыргызда жакшы сөз бар го, чымчыктын да уясы бузулбасын дегенчи. Эми бул биздин үйүбүздүн азыр тагдыры бир ушул ак үйгө байланып турат да. Мына 8 ай болду. Биз түндө уйкусуздук баштала баштады да. Биздин ден соолугубузга да зыян тийгизип атат. Кантип эле ушинтип үйүбүзгө акчаны салып коюп, же үйдөн жок, же акчадан жок отуруп калабыз депчи. Мен негизи буга чейин 2 жолу алданганбыз да. Бир жолу Ихсанга алдандык. Байкем болсо дагы бир компаниядан үй алып, аяктан алданган. Анан биз бул компанияны көптөн бери тааныйбыз да. Бу жерден байкем болсо ал полный сумманы төккөн. Бул биринчи бүтүп аткан объект боюнча 48 миң доллар, 38 миң доллар төккөн да. Мен болсо экинчи блокто болчу 10 миң доллар төккөнбүз. Сиз ошондо 3 ирет күйүп аткан турбайсызбы? 3 ирет күйүп атабыз. Бул учурду кандай кабыл алып атасыз? Мындай учурду 1 макул, 2, 3-чү жолу кайра эле акчага күйө берген учурду.
ошо аябай эле жаман болот экенсиң. Мунусунда мындай алдамчы эмес ишеничтүү компаниядан алсаң, анан мамлекет тарабынан биз ушундай эме чыгып жабыркап калып атабыз да. Ошого мындай аябай эле жаман болот экенсиң. Болбосо мен бул Садыр Жапаров, президентибизди Ташиевди аябай колдочу элем да. Мындай чогулуштарда жамандаган киши болсо эле сразу урушуп кетчү элем да ошолор менен. Азыр ошо биз канчадан бери уже кайрылып атабыз, мындай жооп жок, мындай жаман болот экенсиң да. Эми любой ишти мындай бир нерсени токтотордо мындай кичине караштырышса болмок дейм да. Карапайым элдин бирөөнүн акысы желип калбайбы депчи. Бул жерде канча киши күйүп атат, алар деле бүт нааразы болсо каргагандар деле болот, мындай жакшы болбойт го дейм да. Биринчисинде макул, сизде жеке компаниялар өз кызыкчылыгын көздөгөн же бир башка бир максатты көздөгөн жеке компаниялар сыздатыптыр дейли. Экинчисинде дагы деле ошондой тараптар, жеке тараптар. Үчүнчүсүндө сиз жашап аткан мамлекеттин өзү сизди жарга такып аткан турбайбы? Ошондой болуп атат да. Ооба, президент Садыр Жапаров дагы ар бир кыргызстандык үйлүү болсун, үйгө жетсин деп жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берип атат. Ошого ипотекалык үйлөрдү салып жатат. Ушул кыргызстандыктар үйлүү болуп, орночо калып калсын деп. Бирок ошол эле учурда ошол президенттин отурган жерине ак үй салынып, анан ошол өкмөттүн токтому менен ошол эле Кыргызстандын 60ка чукул жараны үйсүз калып жатат. Дал ушул токтомдун айынан. Эми бул маселени дагы чечпесе болбойт. Анткени президенттин айтканы баарына маалым. Үйлүү болсун, бардык жарандарыбыз үй менен камсыздашыбыз керек деп. Ошол эле учурда анан кийин 60ка чукул жаранды же үйдөн жок, же акчадан жок калтырган дагы бир логикага сыйбай турган нерсе. Буну же болбосо бул ак үйдү салып жатканда бул жерде эмне бар экенин алгач изилдеп көрдү экен бул кызматкерлер, уруксат берген кызматкерлер. Бул үй салынып жаткан болсо, анан салынып аткан жеринен эле болду токтот деп токтотуп коюп, же компенсация бербейбиз, же башка шартыбыз жок дегени дагы кызык болуп жатат. Болбосо башынан уруксат бербеш керек эле. Башынан уруксат бергенден кийин буга жетип калды, эми калганын өзүңөр билип алгыла дегендей. Макул, эми бир башка жеке менчик компаниялар, башкалар бири-бирине уруксат бербей жатыптыр десе, эми мамлекет деген ушул маселелерин чечип алып туруп, анан бир имарат куруш керек эле да. Сиз дагы ушул жактан үй алгансызбы? Ошол жактан үй алгам. Канча алдыңыз, качан алдыңыз эле? 22 алган болуп калабыз да. Башы первоначальный взнос 22 төгүлгөн. Андан кийин ай сайын төгүп турганбыз. Двухкомнатный квартирага көккөнбүз. Баягы карылык возраст, анан балаң ушунча акчасын жоготуп атса, төр бала менен отурса, күндүр тундур эсиңден оюңдан кетпейт экен. Мен боюм мынакей 70ке жакындап калдым. 68демин. Анан ушу тапта ушу мына балдар бошобойт. Бияка мен келип атам, балдар жумуштан бошобойт, өзү Россияда жүрсө да ушу үйдүн артынан чуркап акчасын төгүп, ай сайын акчасын төгүп жүргөн мен болчумун. 3 балам бар. Кудайым буйрса ошо 4-сүндө күтүп атабыз. Ошого бизге жардам берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Учурда каякта жашап атасыздар? Үйүңүз барбы башка мындан? Азыркы учурда биз туугандардын үйлөрүндө квартирада туруп атабыз да. Данный момент. Мен бул компаниядан уже 2023-жылы кол алышып, булардын үйүнүн ал арасында ушул бул блокко 100% деп сүйлөшкөнбүз. 100%-ын төлөсө ошол 650ден беребиз деген да. 1 чарчы метринби? 1 чарчы метрин 650ден беребиз деп. Мен ошондо бул үйгө акчаны дагы, анан кийин өзүмдүн жеке машинамды дагы баарын берип, ошону акылдашып, анан кийин ошо менен сатып алгам бул үйдү. Сиз канча акча салдыңыз эле сатып алыш үчүн? Бул үйдү мен өзүмдүн карындашымда үй бар болчу, аны да сатканбыз. Аны да сатып, өзүмө дагы үй алам деп, ошо экөөбүздүн тең баардык болгон акчабызды салганбыз да. Бул үйдөн $70,000 ашык уже салып койгонбуз.
Эми эмне кылган атасыздар? Же азыр үйүңүздөр жок? Же бул толук бүткөрбөй? Же ушундай калган атпайбы? ооба биз кайрылуу жасабыз эле келип атат. Бизден ошо урматтуу Садыр Нуркожоевич менен Камшик Кыдыршаевичке ушу кайрылуу эле жасайбыз. Биз ушу үйдү бүтүргөнгө жардам беришсин. Анткени биз аларды тандагандын себеби ушу элдин кам көрөт деп, ушу элге мындай жардам берет деген үмүт менен шайлап жүрөбүз. Анан ушул бизге ушундай кырдаалда бизге жардам берип койсун деп өтүнөбүз. Проект боюнча 9 этаж 4 блок пландалган да. Анан могу биринчи блок, А блогубуз 6 этажда туруп калган да. 2010 октябрда 2023 биздин өкмөтүбүздүн токтому чыккан. Введение ограничений по строительству многоэтажных, по строительству администрации президента. Ошонун негизинде биздин стройкабыз токтогон да. Азырынча токтоп турат сентябрдан бери. Сиз ушул курулушту баштап жатканда бул жактан ак үй курулат экен деген маалыматты уктуңуз беле? Жок. Мы начали разрабатывать проекты в 2021 году. Даже эскизные пошли в 2020 году. Ал убакта бул ак үй боюнча эч кандай маалымат жок болчу. Мисалы үчүн тиги архитектурага кайрылганда эч кандай тоскоолдук болгон жок биз жактан, архитектура жактан бизге никакой информация, эч кандай маалымат жок болду. Бүт мамлекеттик органдардан уруксат кагаздарын алгансызбы бул үй курушка? Бүт документтер бизде бар. Проекттер согласованиядан өткөн. Департамент госэкспертизы бизге макулдугун берген. Ошо токтомдун негизинде бизге архитектура кайрылган, экотехинспекция кайрылган. Проектиңерди өзгөрткүлө 9 кабаттан 3 кабатка чейин. Эми биз эч кандай канча квартираны уже канча батир сатылып калды ал убакытка чейин. Анан эч кандай мүмкүнчүлүк азыр жок өзгөрткөнгө. Анан бул токтом чыккандан кийин сиз бир органдарга кайрылдыңыздарбы? Биз постоянно кайрылып атабыз. Президентке да жаздык, ГКНБнын председателине да жаздык, ак үйгө жаздык, Акылбек Кушунбековичке, мэрияга жазып атабыз, архитектурага да жазып атабыз. Жооп бир да ошол токтом 10 октябрь 2023 жылы чыккан. Ошону эле аткарышыңар керек деп атат. Ошону эле аткаргыла, эч кандай өзгөртө албайбыз, эч кандай өзгөртүү болбойт. Ал токтомдун бептеп бул ситуациядан чыккыла өзүңөр деп айтып атышат да госоргандар. Эми бул жакта сиз кандай чечимди көрүп атасыз? Азыр могу тургундар, карапайым тургундарга үй бере албай калдыңыз. Алар же үйдөн же акчасынан жок, же акчасын кайтарып бере аласызбы? Акчасы бул объекттин ичинде болуп атпайбы? Мен любой аудитке, любой проверкага далилдеп бере алам. Акчанын баары бул объектте. Өкмөттүн чыгарган токтомунда ак үйдүн 500 метр тегерек четине эч кандай курулуш курулбасын. Ал эми андан 1 чакырымга чейинки жерге 10 метрден бийик имарат болбосун деген талап коюлган. Бирок азыр бул жерден ак үй бул жакта турса, ал эми бунун эле тарабында жеке менчик үйлөр, көп кабаттуу имараттар турат. Алардын тагдыры эмне болору азырынча белгисиз. Мисалга айта турган болсок, бул жерде көп кабаттуу үй турат, 6 кабаттан ашыгыраак. Ал эми бет маңдайында эле Украинанын элчилиги да жайгашкан. Кандайдыр бир компания сүйлөшүү болуп атабы? Анткени тигинче 60ка чукул адамдын тагдыры эмне болот деген. Кандай дейсиз? Кайрыл ошондой бир токтомдун негизинде жандандырбаса, башка неме жок да. Өзүнчө албайт да. өкмөттөн өзүнчө бир токтом чыгыш керек деп атасызбы ал үчүн? Жандандырыш үчүн. Өкмөттүн токтомунун негизинде атка чакырылуу алынды да. Азырынча эч кандай чечүү жолу жокпу башка?